Бишкек инвестициялык форумунун жыйынтыгы менен кыргызстандык ишкерлер өз бизнесине 3 миллион долларга жакын инвестиция тарта алган. Дагы 3 миллион долларлык инвестициялык келишимдер сүйлөшүү процессинде. Кыргызстандын масштабында алып караганда бул өтө чоң жетишкендик. Анткени өлкөдө инвестициялык институттар жок. Андыктан кыргыз ишкерлери капитал керек болгон шартта банктан кредит алууга аргасыз болот. Айтмакчы, дүйнөлүк экономикалык форум 2017-2018 жылга карата атаандаштык рейтингинде Кыргызстанда бизнес жүргүзүүгө бут тоскон негизги проблема катары коррупция, саясий туруксуздук жана финансыга жетүү кыйынчылыктарын көрсөткөн. Алдагы жарым саатта капитал командасы ушул жана башка экономика темаларына сереп салат. Биз менен болуңуз. Кыргызстанда бизнес жүргүзүүнүн негизги тоскоолдуктарынын башкы сабына коррупция, саясий туруксуздук жана финансы тартыштыгы кирди. Бул 3 фактор дүйнөлүк экономикалык форумдун 2017-2018 жылга карата атаандаштык рейтингинде биринчи катарда турат. Сурамжылоонун жүрүшүндө респонденттер бул 3 фактордон тышкары бизнес алып барууга бут тоскон салык режими, салыктардын үстөктөрүн, кадр маселесин, коомдук коопсуздуктагы көйгөйлөрдү, өнүкпөгөн инфраструктураны жана бюрократияны да кошушкан. Ага карабай Кыргызстан быйылкы жылы 2016 жылга салыштырмалуу 9 пункт боюнча көрсөткүчтөрдү жакшыртып, 137 мамлекеттин ичинен өткөн жылдагы 111-орундан 102 катарга жайгашкан. Жогоруда айтылганда, бизнес жүргүзүүгө тоскоол болгон негизги проблемалар бул коррупция, саясий туруксуздук жана финансы тартыштыгы. Дүйнөлүк экономика форуму бул проблемаларды ишкерлер арасында жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгына таянып аныктаган. Андыктан бул индекс чындыкка туура келет дейт ишкер ЖИА бизнес ассоциациясынын башкаруу кеңешинин мүчөсү Жоодар Сайдилканов. Өзүңүздөр билгендей, бул индексти, бул рейтингти түзүп атканда 3төн 2 бөлүгү ошол өлкөлөрдөгү компаниялардын жетекчилерине суроо суралат. Алардын жеке тажрыйбасына негизделет да. 3төн 1 гана бөлүгү жана статистикалык маалыматтарга, эл аралык уюмдардын билдирүүлөрүнө негизделет. Ошондуктан бул маселелерди, көйгөйлөрдү ошол эле ишкерлер, бизнестин жетекчилери айтып атса, анда бул мында чындык бар десек болот. Жалпы эски советтик өлкөлөрдү караганыңызда, Грузия менен Балтика жумурияттарынан тышкарысын карасак, мындай коррупция менен күрөш жөн эле имитацияга айланган да. Даяр ыкмалар бар. Ошол эле биз айтып келген, ошол эле рейтингдин алдыңкы 5 өлкөсү, булар Швейцария, Сингапур, Финляндия, Германия сыяктуу өлкөлөр, Гонконг сыяктуу өлкөлөрдө ишке ашырылган коррупцияга күрөшкө байланыштуу ыкмалар бар. Алар элдин баарына ачык жана айкын, жана ошончо эле жөнөкөй да. Жана азыр айтып атабыз бизде коррупцияга каршы күрөш комитети деп. Ал өлкөлөрдө да бар андай күрөш комитети. Бирок ошол күрөш комитетинин шарттары, ал кишилердин тандалышы ачык айкын түрдө болот. Алардын жок дегенде 3төн 1 бөлүгү граждандык коом тарабынан чечилет, тандалат. Анан алардын жагдайлар, шарттары да жакшы болот. Мисалы үчүн өздөрү дагы айлык мааналары элдин баарына ачык. Ошондой эле аларды артка тартып алуу мүмкүнчүлүгү да ачык. Биздин мыйзамдарда коррупция маселесинде ошол эле пара берген тарап дагы, пара алган тарап дагы жоопту деп айтылат. Ошол эле учурда сиз колл-центр деп, мисалы, ишенимдүү телефон деп билдирип атасыз, бирок пара бергенди да жоопту кылып атасыз. Бул жерде эң чоң проблема ушул жерде жатат. Бул болсо ошол ишенимдүү телефонго чалбасын деген эле бир неме да. Ал өлкөлөрдө толугу менен, өнүккөн өлкөлөрдө толугу менен пара берген тарапты жоопкерчилигин алынып ташталган. Ошондо жоопкерчиликтүү болгон тарап болсо, жооптуу болгон тарап болсо, жалгыз гана мамлекет кызматкери деген сыпатка ээ болгон тарап гана жооптуу боло алат. Аргасыз, мисалы үчүн ишкерлер пара бергенге мажбурланат. Анан албетте тоскоолдуктар жаратылат, түрдүү ошол лицензия, түрдүү немелер менен атайын жасалма тоскоолдуктар жаратылат.
ошол жасалма тоскоолдуктарды ашуу үчүн ишкердин башка бир чарасы жок. Анан өзү да жоопкерчиликтүү болуп атса, ал киши жооптуу болуп атса, кантип ошол ишеним телефонуна билдирсин. Ушул жерде жатат да коррупцияга күрөшүү эрки болгон бийликтер болсо, ушул пара берген тараптан жоопкерчиликти алып койгон, жооптуулукту алып койгон. Ушул жагы менен айырмаланат да. Дүйнөнүн эң алдыңкы бай өлкөлөрүн Швейцарияны болгон 6 министр башкарат деп таң калабыз. Бул жерде таң кала турган эч нерсе жок, анткени алардын көп деле кыла турган нерсеси жок. Борбордук бийликтин. Швейцарияда болсун, Финляндияда болсун, Сингапурда болсун, борбордук бийлик жалгыз гана регламенттерди, эрежелерди жаратуу менен гана элек. Калган бийликтин баары болсо жергиликтүү башкарууга байланыштуу. Мисалы, бизде көптөн бери айтылып келет. Областтарды жоюу, райондорду жоюу, аймактарга айландыруу, 2-3 районду бириктирип аймактарга айландыруу, бюрократияны жоюу сыяктуу. Ошондой эле ошол аймактарга көз карандысыздык берүү мүмкүн болушунча. Бул өлкөлөрдө карасаңыз, бүт бардык инвесторду тартуу, ошол инвесторду коргоо, ал инвестордон салык алуу, анан ошол салык менен өзүнүн коомдук маселелерин чечүү, билим берүүнү, саламаттык сактоону бул аймактын өзүнүн иши. Бизде болсо бүт бардык нерсени борбордон жасаганга аракет кылабыз. Албетте бул оңой эмес. Бизде мисалы үчүн министрликте ошо инвесторду тартуу, аны коргоо деген бөлүмдөр бар, бирок жергиликтүү жерге барганда жергиликтүү калк ал инвесторду коргобойт. Мисалы үчүн ага тоскоолдук жаратат. Эгер аймак болгондо ал жергиликтүү калк өзү эле коргоп алат инвесторун, өзү эле таап алат. Ошондуктан биздин мына эффектүү иштебегени мамлекеттик институттардын эң негизгилеринен бирөөсү ушу децентрализациянын жок болушу. Биз дагы эле баягы советтик пландуу экономикада жашап атабыз. Элибиздин аң сезими ошого ылайыкташкан, бийлигибиз дагы ошондой эле. Өнүккөн өлкөлөрдө, бул алдыңкы өлкөлөрдүн эч бирөөндө бийлик өзү чуркап инвестор алып келбейт. Жергиликтүү башкаруунун иши, ошол жердеги ишкерлердин жумушу, инвесторлордун. Борбордук бийлик жалгыз гана регламенттерди, стандарттарды, анан ошо эрежелерди, кандай эрежелер болуш керек, ошолорду неметет. Кыргызстандагы бизнестин узак мөөнөттүү арзан капиталга жетүү мүмкүнчүлүгү такай чектелүү болуп келген. Өлкөдө инвестициялык институттар жок. Андыктан ишкер чөйрөнү каржылоонун бир гана традициялуу жолу бул банктан кредит алуу. Дал ушул проблеманы чечүүдө Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун ролу чоң болот деп ишеним артылган. Бирок фонд азыркы тапта коммерциялык банк сыяктуу кредит берүү менен гана чектелип келет. Болгону үстөк пайыз гана төмөн. Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду өткөн жылы эле капиталга инвестиция салуу инструментин ишке киргизебиз дегени менен ал азыркыга чейин ишке аша элек. Инвестициялык фонд бул профессионал команда башкара турган инвестордун акчасы. Инвестор бош жана узак мөөнөттүү капиталы бар тарап. Бул пенсиялык фонддор, университеттердин, кайрымдуулук фонддордун топтомдору жана башка болушу мүмкүн. Ал эми башкаруучу компания инвестордун бош акчасын иштетүүгө ынандырыла тургандай репутацияга ээ болушу керек. Инвестициялык фонддор 3 багытта иш алып барат. Ачык компаниялардын акцияларына инвестиция кылат, ачык компаниялардын облигацияларына инвестиция кылат. Ачык компания дегенибиз акциялары фондулук рынокто айланган компаниялар. Жана үчүнчүсү жеке компаниялардын капиталына инвестиция салган түз инвестициялар фонду. Кыргызстанда Centera Gold компаниясынан башка бир дагы дүйнөлүк биржада акциялар айланган ачык компания жок. Демек, Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду инвестициялык фонд боло албайт. Анткени рынок жок. Ошондо түз инвестициялар фондунун гана орду калууда. Түз инвестициялар фонду капиталга инвестиция жасайт. Тактап айтканда, бир же бир канча компанияны тандап алып, алардын үлүшүнө өз капиталы менен кирет. Мындай фонд чемпион компанияны дагы, ошол эле маалда проблемалуу компанияны дагы тандашы мүмкүн. Ошондой эле бир багытта иш алып барган бир канча компанияны бириктирип, рыноктун чоң оюнчусуна айлантышы мүмкүн. Бирок эң башкысы, түз инвестициялар фонду компанияларга жөн гана акча салбайт. Өнүгүү стратегиясын жазып, менеджментти күчтөп, тактап айтканда компанияны бир чекиттен экинчи чекитке өстүрөт. Анткени фонддун финансылык кызыкчылыгы тандап алган компаниясынын ийгилигинен түздөн түз көз каранды.
Айталы, N компаниянын жылдык кирешеси 10 миллион сом жана ал жакынкы 5-7 жылдын ичинде бул көрсөткүчтү 30 миллион сомго жеткирүүнү көздөп жатат. Бул үчүн 10 миллион сом инвестиция керек болууда. 10 миллион сом капиталы менен үлүшкө кирген инвестордун компаниядагы үлүшү компаниянын сделка болгон учурдагы рыноктук баасына жараша аныкталат. Эгер 7 жылдан кийин компаниянын жылдык кирешеси 30 миллион сомго чыкса, анда компаниянын баасы дагы өсөт жана инвестордун финансылык кызыкчылыгы өсүүдө. Анткени ал 7 жылдан кийин компаниядагы өз үлүшүн мурдага караганда кымбатыраак баага сатып чыгып кетет. Түз инвестициялар фондунун банктардан болгон башка айырмачылыгы фонд карызга акча берүү менен үстөк пайыздан киреше таппастан компаниянын ийгилигинен пайда табат жана ийгиликке жетүү үчүн компания менен бирге иштейт. Негизи план боюнча биз жылдын башында фонд прямых инвестиций деген структураны түзүш керек болчубуз. Бул капиталга түзмө-түз инвестиция кылуу фонду. Тилекке каршы бул жумуштар бир аз созулуп кетти. Себеп дегенде мына жылдын башынан бери эки багытта, бир багыты IFC менен, бир багыты ICD, Исламская корпорация развития, ошолор менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, мына бүгүн да улантып атат. Кээ бир шарттар боюнча, кээ бир алардын баягы талаптары боюнча биз туура келбей атабыз да. Мына ачык эле айтып койсо болот. ICD бизге койгон шарт боюнча булар жанагы иштетиле турган фонддон өзүнө көрүүчү пайда, өзүнө алуучу комиссиялар өтө чоң болуп атат да. Башкача сөз менен айтканда, биз ачык эле айта берсе болот, алар өтө эле чоң пайда көргүсү келип атат да ошол жерден. Биз мисалы андай максат койгон жокпуз. Бизге эң негизгиси ошол фонд иштеп кетсе, жаңы долбоорлор каржыланып, инвестиция болуп, жаңы долбоорлор чыкса, ошого биз кызыктарбыз. Жана биздин салган каражатыбыз сакталса, кайра бизге кайтарымдуулугу камсыз болсо, бизге ошол жетиштүү. Биз андан да көп акча таап, пайда табабыз деген андай максат жок бизде. Ошол жагынан биз ICD менен келишпей атабыз. IFC менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Алар дагы бир момент болот. Алардын шарты боюнча бул фондду тейлеген управляющая компания деп коет. Тейлеген компания сөзсүз түрдө офшорный зонада катталыш керек экен да. Эми офшордун дагы ар кандай болот. Баягы серый офшор деп коет, чистый офшор деп коет. Булар ошо чистый офшорго катталганга ошондой бир талап коюп атат да. Биздин уставдык документтер боюнча андай биз мүмкүн эмес. Себеп дегенде биз офшор менен эч кандай иштей албайбыз деген эреже бар да. Ошол жагынан да биз азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Эмне үчүн фонд өзүнүн каражаттарынын уставдык капиталдагы айрым бөлүгүн ушул багытка жумшай албайт дегени, мисалы үчүн азыр Кыргызстандагы бизнес көп айтып аткан негизги чоң маселе, негизинен Кыргызстанда капиталга түз кирүү, капиталга инвестиция салуу деген тажрыйбанын өзү жок болуп атат да. Бизде бир гана коммерциялык банктар бар. Коммерциялык банктардын максаты таптакыр башка. Анан ушул жерде мисалы үчүн фонд кандайдыр бир өзүнүн бир ошол саясий мандатынан пайдаланып бул ишти баштап, анан экинчиден дагы айтып атасыз, көп айтылган нерсе, мисалы үчүн бул силердин эле фонд айтпайт, башка уюмдар деле айтат, финансылык татыктуу долбоорлор жок. Ишкерлер өзүнүн долбоорун сунуштай албайт деп. Эми бирок бул болгону факт. Бирок аны дагы өзгөртүп, ошол ишкерлерди окутуп, алар менен иштешүү деген жагы дагы каралса болот да. Сиз менен макулмун, туура эле айтасыз. Тажрыйба жок. Бирок тажрыйба жок деп эле отура бербеш керек. Муну түрткүлөш керек да, бул ишти башташ керек. Бирок мына ачыгын айтыш керек, фонддун өзүндө дагы, фонддо иштеп аткан адистердин дагы бул багытта тажрыйбасы жок. Ошондуктан биз жанагы ICD, IFC деп атканыбыз ошол да. Себеп дегенде бул эки мекеме тең, эки финансылык институт, бул эл аралык деңгээлде иштеп аткан институттар. Биринчиден, экинчиден экөөнүндө тең жанакындай тажрыйба бар. Башка өлкөлөрдө кылган инвестициялар боюнча тажрыйбасы бар. IFC'де бул жак Кыргызстан боюнча тажрыйбасы бар да. Ошондуктан биз алар менен биргелешип, алар эми ачыгын айтып бериш керек, алар бул жерден бизди да үйрөтүп коюшу мүмкүн да. Ошонун тажрыйбасы менен, алардын билимдери менен, тажрыйбасы менен биз колдонуп алышыбыз керек да. Мисалы, баягы өзүбүз билебиз, өзүбүз эле жазайбыз деп кирип кетсе болот, бирок ал жерден катачылыктар да кетиши мүмкүн, баягы тобокелчиликтер да өтө көп да. Ошондуктан бизге партнер керек. Баягы орустар бекерин айтпайт, одна голова хорошо, две лучше деп. Ошол себептен менин оюмча бул болот. Анан сөзсүз түрдө бул ишти башташ керек. Жанагы татыктуу долбоорлор жөнүндө айтып кетсек,
такыр эле жок деп айтууга болбойт, бар. Анчалык көп эмес, конечно. Себеп дегенде биздин өзүбүздүн баягы ишкерлердин, бизнесмендердин кандай десем, менталитети еще буга даяр эмес да. Мисалы, инвестиция күтөм деген киши өзүнүн кылып аткан бизнесине, ишине бирөөнү киргизгенге даяр болуш керек. Аны мен баягы бизде көбүнчө бизнесмендер, көбүнчө баягы үй бүлөлүк бизнестер, көбүнчө баягы жеке ишкерлер өзү кылып жүргөн бизнестер. А бул жерде чоочун эле бир адамды, партнерду киргизип, аны менен кеңешип, аны менен макулдашып ишти кылыш керек. Ошого киргизгенге даяр болуш керек. Кийин убакыт өткөндөн, 5-6 жыл өткөндөн жанагы а кишинин, мисалы, биз инвестор болуп кирсек, биздин долябызды кайра сатып алганга даяр болуш керек да, ошондой максат койгонго даяр бизнесмен керек да. Ушундай бир нерселер бар. Бирок такыр эле татыктуу долбоорлор жок деп айтууга болбойт. Бар долбоорлор. Биз даже бизде биздин карамагыбызга түшкөн долбоорлор бар. Бул акырындан бул иш жүргүзүлүп атат. Андан тышкары мына буюрса Кыргызстанда биз билгенден бир 3 компания бар. Ушул багытта ишти апарып аткан. Бир компания реалдуу уже 2 долбоорго өзү кирди. Мына ошол силердин жанакыл аракеттер бул качан ишке ашып, качан ошол фонд капиталга кирүү боюнча биринчи долбоорлорду ишке ашырат деп күтүп атасыңар азыр? Жана буга мисалы үчүн фонддун өзүнүн уставы жол береби? Уставы жол берет. Уставы жол берет. Андан тышкары биздин ички нормативдик документибиз бар, инвестициялык саясат деген. Алда бар, эми аны да оңдоп чыгыш керек. Бул баягы фонд жаңы түзүлүп атканда мындай жалпы эле түзүп коюптур, баягы кээ бир шарттары балким жакшы туура келбейт, бирок бул баягы дело техники деп коет, муну оңдоп алыш оңой. А так негизи уставдык шарт берет бизге ошондой инвестиция кылганга. Бүгүнкү күндө качан, мына сиз суроо берип атпайсызбы, качан бул иш башталат деп. Бүгүнкү күндө бир долбоор бар, реалдуу бир компания баягы азык түлүктү чыгарат. Ошол жаңы деңгээлге чыгайын деген бир пландар бар, бирок насыя алуудан булар баш тартып атышат. Себеп дегенде биринчиден активтери бар, бирок айтылган суммага залогу жетиштүү эмес. Экинчиден негизи эле булар баягы кандай десем, динчил адамдар. Булар баягы пайыз менен иштегенге макул эмес да. Же булар исламский принцип менен иштейли деп атат, же жанакындай инвестиция. Ошол долбоорду биз мына жакын арада карап баштайбыз. Мына биринчи жолугушуу мына ушул жумада болот. Биз ал долбоорго катыша турган управляющий компанияда таптык, тажрыйбасы бар экен. Дагы бир компанияга инвестор катары болуп кирип, уже ийгиликтүү иштеген балдар да. Жана мен айтып кеткен эки багытта ICD менен IFC'де жумуштар жүргүзүлүп атат. Эми баягы эмдиги жылдын башында реалдуу иш башталат деген үмүттөбүз. Азыр баягы даярдоо жумуштары жүрүлөт. Бул суроо көпчүлүктү өзгөчө ишкер чөйрөнү кызыктырганы мындан болсо керек. Мисалы үчүн эгер ушул багытта Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду ишти баштаганда, бул менимче баягы сиз айткандай мультипликативдүү эффект абдан чоң болсо керек эле. Бир жагынан бул ишкер чөйрөнүн жана инвестицияга карата түшүнүгүн дагы калыптандырмак, рынок жанданмак, жана ошондой эле сиз айткандай жанакыл башкаруучу компания, бул эми инвестор менен ишкердин ортосундагы башкаруучу компания, ал рыноктагы жанданмак. Демек, мунун дагы бир бул нерсе бир жок дегенде бир долбоордон башталса дагы мунун келечеги чоң болсо керек. Мен ушул учур менен пайдаланып, сиздердин канал аркылуу да ишкерлерге кайрылып кетет элем. Бүгүнкү күндө кандай бир ишкердин жакшы долбоору бар болсо, бизнес тажрыйбасы бар болсо, ушу инвестиция тартып келип иштегенге даяр болсо, ошондой каалоосу болсо, бизге кайрыла берсе болот. Бүгүнкү күндө баягы IFC менен же ICD менен качат фонд түзүлөт деп аны күтө бербестен, бүгүнкү күндө эртең болобу бизге келип кайрылып, биз сүйлөшүүгө отдельно бир долбоорду түзүп, ошонун үстүндө ишти баштаганга даярбыз. Өлкөдө инвестициялык институттар болбогондон кийин инвестициялык рынок өнүккөн эмес. Мындан улам ишкерлер дагы инвестор менен иштешүүнү билбейт.
Мунун 2 жылдан бери өткөрүлүп келе жаткан Бишкек инвестициялык форумунун жыйынтыгы менен жасалган анализ көрсөткөн. Андыктан азыр ишкер чөйрөнүн алдында бизнести инвестор менен иштөөгө үйрөтүү, ири проектилерди гана карап олтурбастан кичи жана чакан бизнеске инвестиция тартуу маселеси турат. Бишкек инвестициялык форуму дал ошол ишкер менен инвестор жолуга турган аянтча. Бишкек инвестициялык форуму 2017 жылы ишкерлердин бизнес проектилерди кабыл алууну улантууда, ноябрь айында бизнес проектилердин жолдогон ишкерлер үчүн инвестиция темасында атайын окутуулар өтүп, мыкты долбоорлор декабрь айында өтүүчү форумда ички жана тышкы инвесторлорго сунушталат. Кызыктуу бизнес идеяңыз болсо же бизнесиңизди кеңейтейин десеңиз, анда өз проектиңизди жолдосоңуз сурап билүү телефондору 0312 88 35 31, 0779 89 53 62 жана 0555 89 53 62 номурлары. Көрсө акчадан мурун ишкерге билим керек экен, тажрыйба керек экен. Мындай жагымдуу кылып рынокко чыгарыш үчүн мындай бир сөзсүз түрдө бир мындай вижн дагы керек экен да. Быйыл мурунку жылдардан айырмаланып, баягы отуруп алып эле проекттерди, долбоорлорду күтпөй, өзүбүз чыгып потенциалдуу бизге кайрыла турган ишкерлердин, долбоор алып келе турган ишкерлерди үйрөтөлү деп атабыз. Өтө жөнөкөй талап суроолор менен, мисалы проектти канча жаш керек, кантип даярдаш керек, кандай көрсөткүчтөр болуш керек, муну кантип элге сунуш керек, суна билүү керек. Ушундай нерселерди айтып берели деп атабыз. Муну биздин ишкердин билбегени бул мыйзам ченемдүү нерсе да. Анткени чын эле буга чейин мындай бир күтүү болгон да, бирөө келет мени өнүктүрөт деген, бирөө келет мага өнүктүрүш болот, бирөө келет мени сатып алат деген. Даярдык этабы канчалык сапаттуу болсо, натыйжасы да ошончолук сапаттуу болот экен да. Ооба биз мындай башка фонддордо же болсо отуруп алып эле долбоорлорду алып келгиле, жарайт, жарабайт деп бөлүп же болсо мындай кайра артка кайтарсак болот эле. Жарашат эле, бирок анда толук кандуу натыйжа болбой калат экен да. Анда зыянды кайра келип эле биздин өзүбүздүн ишке тартып калат экен. Биздин бир гана ошол долбоорду алып келген ишкер эмес, отурган ошол долбоорлорду күтүп отурган потенциалдуу инвестордун маңдайына дагы жакшы долбоорлор чыкпай калат экен. Жакшы долбоорлор бар, толтура. Аларга бир сыйра эле ушул ишти көрсөтүп коюш керек экен да. Буюрса эмки жыл, андан кийинки жыл же бизден башка фонддорго алар ошентип эле компаниялар мындай даярдап, жагымдуу кылып көрсөтө берет экен. Биз ишкерлер менен баарлашканда эң негизги биздин байкаганыбыз, көп ишкер биздин форумга катышкандан кийин бизнести башкача жүргүзүү керек зарылчылыгы бар экенин баягы ошол түшүнүккө келип атышат да. Себеби дегенде баягы биз форумдун жыйынтыгы боюнча эки тараптуу жолугушууларды уюштурабыз да. Ошондо потенциалдуу инвестор, өнөктөш же болбосо кардар суроо сурайт бир топ. Аларга өз ишкерлердин өзүнүн айтымында булардын жооптору жок экен. Бул суроолор менен булар биринчи жолу угушту да бул суроолордучу. Анан ушул форумга, ошого окшогон форумдар мындай ишкерлерди кандайдыр бир жаңы деңгээлге чыгарат. Ишкерлер ошол жерде мисалы эгер сен атаандашкың келсе, эгер сен жаңы деңгээлге чыккың келсе, эгер сен жаңыча иштегиң келип атса, анда көз карашыңды өзгөртүш керек деген түшүнүккө келди. Биздин форумдарга катышып келип атат да. Бул мен ойлойм, бул бир чети ошол долбоорлордон дагы көбүрөөк натыйжа, ушул маанилүүрөөк натыйжа да. Анткени ошончо ишкердин өзүнүн ишине, бизнесине көз карашы өзгөрүп атат. Биздин форумга келип, биздин форумдан кийин китеп окуп, бизнес курстарга бара баштаган ишкерлер бар да. Бул абдан жакшы көрсөткүч. Ооба, ал ошол жерде акча тапкан жок, ал ошол жерде партнер тапкан жок, бирок бул демек биз бул ишкерге баягы мындай жөнөкөй тил менен айтканда от салып койдук да. Демек бул өзгөрүш керек, умтулуш керек, өнүгүш керек деген түшүнүккө ээ болуп кетип атат. Өлкөбүздө мындай ишеним деген факторго көп көңүл бурбайбыз да. Бирок ишеним көп өлкөлөрдө бул абдан маанилүү көрсөткүч, бул экономикалык ресурс да.
Анткени ишеним болгон жерде инвестиция болот, ишеним болгон жерде жанагыдай өнөктөштүк болот. Биз аябай таң калдык. Мисалы ишкер форумга катышкандан кийин өнөктөш таап, бирок өнөктөштүн экөөнүн ортосундагы иш жүрүм жүрбөй калган? Себеби экөө сүйлөшө алганды билген эмес. Мисалы кирешини кантип бөлүшөбүз дегенде бир мунасага келе алган эмес. Бири-биринен тартынган. Анан биринчи жолу бири-бирин көрүп атса, кимге ишенет? Идеясына ишенет, өзүнө ишенет. Ошондуктан бул жерде бул инструменттер бул биз ойлоп тапкан жокпуз. Бул дүйнөдө колдонулган инструменттер. Келишим, бул тобокелчиликтерди бөлүштүрүү. Булардын баарын эле мындай үйрөтүш керек экен. Үйрөткөндө анан ишкерлер ошонун инструментарийдин негизинде сүйлөшкөндө оңоюраак болот экен да. Анан баары бир деле ишкер бүгүнкү күндө интуициясына карап иш кылат. Баары бир деле. Андан мындай маанилүү фактор да. Ошол интуициясы чыгара турган, ошол интуициясы позитивдүү жыйынтык чыгара турган ишенимди бериш керек экен да. Бул былтыркы мына мурдагы жылкы 1,5 миллион, азыркы 3 миллион бул негизи ошо ишенимдин өсүп баратканын бир көрсөткүчү да. БИФ 2016-нын жыйынтыгы менен жалпы суммасы 2 миллион 800 миң долларлык келишимдер түзүлгөн. Анын ичинен 2 миллион долларлык инвестиция Түштүк Кореядан тартылып келсе, 800 миң доллар капиталды ички инвесторлор соода жана тейлөө тармагындагы перспективдүү бизнес долбоорлорго салган. Дагы 3 миллион 200 миң долларлык келишимдер сүйлөшүү процессинде. Булар өндүрүш жана тамак-аш иштетүү жаатындагы бизнес долбоорлор. Өткөн жылкы Бишкек инвестициялык форумунда Намба такси компаниясы өзүнө финансылык өнөктөш таап, автопаркын 35 Renault маркасындагы жаңы унаа менен толуктай алган. Бир жагынан жылдан жылга Бишкекте такси колдонгондордун саны өсүп, экинчи жагынан бул кызматка тартылган айдоочулардын саны бир катар себептерден улам кыскарып, кесепетинде шаардыктар такси тартыштыгын сезе баштады. Вообще, по нашим прогнозам, в следующие 5 лет в Бишкеке нужно где-то около 5000 новых такси. Биздин прогноздор боюнча Бишкекке келерки 5 жылда 5000 тегерегиндеги такси унаалары керек болот. Бул жакынкы убакыттын суроо талабы болуп жатат. Анткени эски унааларды өлкөгө алып келүүгө жана оңрулдуу унааларга тыюулар болгондуктан ушундай боштук пайда болду. Азыркы учурда таксиге болгон суроо талап толугу менен камсыздалбай эле. Такси кызматтары өзгөчө час пик убактарында кардарларын тейлөөгө үлгүрө албай жатат. Вот все жители города, наверное, это чувствуют, да, когда не могут там дождаться такси, особенно в часы пик. Анын үстүнө Кыргызстандагы такси кызматтарынын баары эркин айдоочулардын кызматынан колдонуп, өздүк автопаркы жок. Мындан улам эртең менен кечинде такси тартыштыгы күч алып, такси чакыра албай убара болгондор көп. Анан калса эркин айдоочулардын өзүнүн саламаттыгын, унаасынын техникалык абалын дагы эч ким көзөмөлдөй албайт. Намба такси өздүк автопаркын негиздеген Кыргызстандагы биринчи компания. То есть, чтобы человек, например, не работал сутки подряд. Айдоочу бир күн бою эс алуусуз иштебеши керек. Биздин байкоолор боюнча көпчүлүк жол кырсыктары айдоочунун дем алышсыз иштегендигинен болот экен. Мисалга айдоочу күндүз жумушка чыгып, кечке чейин иштеп, андан соң уктап эс алуунун ордуна кайрадан кечки сменге да чыгып жатат. Буга жол берилбеши шарт. И выходит на ночную смену. Ушул тапта Намба такси күнүнө орточо 5000 заказды тейлейт. Компания менен келишим түзүп иштеген 2000 айдоочу бар. Күнүнө шаарга 600 машина Намба таксинин атынан кызмат көрсөтөт. Азыр Намба таксинин өздүк паркында 100 колдонулган унаа бар. Өткөн жылы компания Бишкек инвестициялык форумуна инвестор издеп катышып, жыйынтыгында автопаркын 35 Renault үлгүсүндөгү жаңы автоунаа менен толуктаган. Наш эксперимент достаточно хорошо прошел. Эксперимент катары баштаган долбоор ийгиликтүү болуп жатат. Кардарлар арасында ушундай жаңы үлгүдөгү жогорку класстагы такси унааларына суроо талап бар экендиги көрүндү. Тилекке каршы унаалардын санын көбөйтүү үчүн азыркы учурда капитал жетишсиз болууда. Биз алдын ала пландап, учурда бир нече финансы мекемелер менен иштешип жатабыз. Негизги максатыбыз келерки жылдын соңуна чейин жеке автопарктагы унаалардын санын 200-300гө чейин жеткирүү. До 200-300 машин в течение следующего года. Мындан тышкары Намба такси Бишкек инвестициялык форуму маалында бир катар финансылык институттар менен таанышып, кызматташуу сунуштарын алган. Компаниянын негиздөөчүсү Руслан Карабукаевдин айтымында бул өтө жакшы көрсөткүч. Анткени Кыргызстанда логистика тармагына акча салууга кызыккан инвесторлор аз. Просто вот одним из результатов то, что было БИФа, мы получили очень большое количество предложений, то есть в плане финансирования.
И как раз вот Бифтин жыйынтыгы менен биз абдан көп финансылык сунуштарды кабыл алдык. Алардын арасынан ижара менен бир пикирге келип аталган долбоорду ишке ашырууга мүмкүн болду. Башкача айтканда, сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен долбоорду тез арада ишке киргизүүгө шарт жаралып, бир нече айда эле унааларды ала алдык. Чет өлкөлөрдө жеке автопарк менен иштеп элге кызмат көрсөткөн компаниялар инвесторлор үчүн көп кызыгууну жаратат. Бизде болсо транспорт тармагы ири киреше алып келерине карабай, банктардын тажрыйбасыздыгынан жана ар кандай чочулоолордон улам мындай компанияларга каражат салууга суроо талап дээрлик жокко эсе. до этого не инвестировали. То есть, поэтому, если, например, за рубеж смотреть, зарубежный опыт, то как раз те компании, которые с автопарком работают, это один из наиболее популярных для инвесторов бизнесов. Да, и рентабельных. Бул капитал апталык экономика обзору болду. Ушул жана башка экономика, финансы жана бизнес темаларына кесиптешим Айсулуу Тикимбаева орус тилинде ушул эле күнү серип салат. Өткөрүп жибербеңиз.